Саламатсыңар. 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 Алейкум ассалам. Силерби кожоюм? Ата-энеси чоң Сен алдың ба? Каякта иштейсиң? Банкта иштейм. Я, банкта кайсы банкта? М-банк. М-банк? Бабам банкта иштейт экенсиз да? Келинчегиңиз. Ата-энеси. Бизде атасыбыз. Көзүң кайеринесиңер? Сатылган. Ооба таң. Мен жердештерим тандап туруп киргизипсиң да? Жок, Суу чайын элеби? Жеребовка менен болду. Биз деген үй алган очередке барып, ал жакта да очередке туруп калдык. 64-нчы очередте болду, атам экөөбүз барып турдук. Кечке күттүк, очередь келинчекти ошентип атам. 2-нчи этаж калыптыр. Ана дейт 15-нчи этаж калыптыр. Ана 15-нчи этаж бийик болуп калды, атамдын кеңеши менен 2-нчи этажды алып калган. Туура кылгансың, туура кылгансың. 2-нчи этаж жакшы да. Анан ошентип келсе эле ошол барып Анан мен киргенге да буйруп калыптыр да. Ташлап Мен кече аркайым да сасып. Биринчи жолу кече көрдүм. Биринчи жолу. Четиген экөөбүз ун салдырган. 3 комнат бар же? 3 комнат. 3 комнат. Биякта балдарыбыз Спальня экен. О спальняңарда сонун пападай кетти да, күн жака. жакшы. Күн жакта болгон жакшы да, жылуу болот. Бул жагы балдардын бөлмөсү экен. Бул жак болсо эме экен. Ванна туалет. Ванна туалет экен. Туалет өзүнчө. Ошо балдарыбыздын үйү ак жолтой болсун. Ошо үйдөн той кетпеген үй болсун. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, биз абдан ыраазыбыз. Ушундай жакшы бир эме болуп турушу балдарыбыздын эмеси жаңы тирдиктерге жакшы жеңилдик болду да, биз абдан ыраазыбыз. Эмесине ылайыкталган жакшы 5 жылдын ичинде 5 жылдан кийин 6-7 жылдай проблема болбойт. Жаңы үйлөнбөгөндөргө да квартира беребиз 25 жылга. 15 жыл калды. Жарымын төлөдүңөрбү? Жарым төлөдүк, 50% төлөдүк, жарым ошол. Общий канча болду? Стоимость ушунда. Ошондо деген биз жарым болгондо 3 миллион 270 миң бердик. 30 миңин берипсиңер, 30 миң 35 миң долларын. Калган 15 жылга бөлүп койдук, акырында буюрса төлөдүк. Бул районда ушундай үйлөрдүн баасы $1500. 1500. Черновой $1500. Бул жакта үй эме аябай жакшы жеңилдик. Биз аябай жакшы жеңилдик. 40% Качествосы да аябай сонун экен, эмеси дагы аябай жакшы. Аябай жакшы. бүт бар центральный Иштейсизби? Атасы каякта иштейсиз? Мен өзүм Илен экөөбүздүн мугалимбиз. Мен физика мугалим Бердибай экөөбүз, ага экөөбүз мугалим Кеңсудо мугалим болчубуз. Начальник класста колум кектен бери мен физика мугалим болчубуз. Ана шарткага байланыштуу анан кийин башка жакка иштеп кеттик. Ошо мугалимбиз. Жакшы. Кут болсун. Кимиңиздер алдыңызда? Сиз небедесиз? Небереңизби? Каякта иштейт небереңиз? Бул жактан вид байттары жакшы. Эмеси укмуш синтиген. Централь. Централь. Кес менен? Кес. Сонун синтиген. Кара бар. Көрүнүп турат экен. Небереңиз каякта иштейт? Süt marketçide grip olsa mı pasallığa koşuptu. Gel almaya kaldı. Geçin olsa da. Yok işte oldu işte. Migrant. İşte oldu. Migrant mı? Migrant. Kaça? 3 komnat mı? 3 komnat. 3 komnat. Жақсы. Ya. Mına Moğollarda bizim tövcüsü. Büt tegerek görünüp durup duruyor. Bu 15. etaj değil mi? 15. En üstü de en tövbesi kende. Bağırın tövbesini kanıp durmaysın ben. Жақшы жасасаңар болды ошо. Биздин болгон аракетибиз ошо. Элге шарт түзүп берели. Жаштарыбыз, элибиз тентүбесин, өз мамлекетинде жашасын деген аракетти кылып атабыз. Алдыда келе жаткан 5-10 жылда, 5 жыл, 7 жылдын ичинде бүт мигранттар да келет. Кыргызстандын территориясында ар бир үй бүлө, жаңы үйлөнгөндүн баарын
үйлүү жайлуу болот. Кудай буйрса. Мейли, жакшы туруңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Ордо калабыздын кымбаттуу тургундары. Өлкөдө узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарыбызды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Ушундан улам өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган башка маселелер менен катар мамлекеттик ипотекалык компанияны уюштуруу аркылуу турак жай маселесин чечүүгө белсендик эле. Келип түшкөн арыздардын негизинде азыркы тапта республика боюнча турак жай алуу кезегине 40 миңден ашуун жарандарыбыз катталган. Элестетип көрүңүздөр, 40 миң киши бул дээрлик бир райондун же бир шаардын калкы. Бирок биз бул көйгөйдөн качпай, көз коркок кол баатыр деген макалдагыдай жарандардын үй бүлө маселесин, үй маселесин четинен чечүүгө киришкенбиз. Билесиздер, муктаждарга турак жай куруп берүү максатында мамлекеттик деңгээлде ири курулуш долбоорлору башталган. Мурда мамлекеттик ипотекалык насыялар коммерциялык банктар аркылуу гана берилчү экен. Мындай жагдайда өлкөбүздө турак жай фондунун тартыштыгы турак жайлардын бааларынын кескин өсүшүнө алып келген. Бул дагы элдин чөнтөгүнө туура келбей, турак жай маселеси чечилбеген бойдон калып келген. Ошондо жарандарга жардам болсун деп аларды жеткиликтүү шартта камсыз кылуу максатында мамлекет турак жай фондун кеңейтип көп кабаттуу үйлөрдү салууга киришкенбиз. Мына ошол аракетибиздин алгачкы үзүрүн эми көрө баштадык десек болот. Мындан улам мамлекеттин эл үчүн кам көргөн ийгиликтеринин бири мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган бүгүнкү турак жай комплексинин ачылышы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Алар да жакынкы жылдары Кудай буйрса бүтүп калат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу менен курулуш иштерин тездетүү жана сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатабыз. Мына ошол масштабтуу долбоорлордун бири 2023 жылдын башында башталып, бүгүн биз тасмасын кесип ачылышын жасап жаткан көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн салынып бүтүшү Кыргызстандын өнүгүү жолундагы дагы бир маанилүү кадамы десем жаңылышпаймын. Биз турган Скрябин көчөсүндө бул көп кабаттуу турак жай комплекси 7 блоктон турат. Анын ар бири 15 кабаттан болуп, жалпысына 549 батир курулду. Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот. Ошондуктан кезекте турган бардык жарандарыбыз мурдакыдай 10 жылдап кезекте турбай, жакын арада батирлүү болосуздар. Эч камсанабай чыдап туруңуздар. Биздин максатыбыз ар бир кыргызстандык үй бүлөнү үй жайлуу кылыш. Бир дагы кыргызстандык үй бүлө үйүм жок деп чет өлкөлөп же квартиралап жүрбөш керек. Биз ушул максатыбызды жакынкы убактарда толук аткарабыз. Урматтуу бишкектиктер, дагы бир жакшы жаңылыкты сиздер менен бөлүшө кетейин. Жакынкы күндөрдө дагы бир маанилүү турак жай долбоорунун алгачкы этабы ийгиликтүү аягына чыгып келүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы 47-чи колониянын ордуна турак жай курулушу башталган. Буюрса, бирси күнү ал жерде дагы 1000 деген шаардыктарды турак жай менен камсыздайбыз деп турабыз. Өлкөбүз сейсмикалык активдүү чөлкөмдө жайгашкандыктан турак жайлардын курулушунун сапатына чоң маани берүүдөбүз. Бардык иштер улуттук курулуш ченемдери менен талаптарына жана эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылууда. Мен ар дайым курулуштун ар бир этабына катуу көзөмөл жүргүзүлүшүн талап кылып келем. Өзүм дагы дайыма көзөмөлдөп турамын. Ошону менен катар заманбап материалдар колдонулушуна басым жасоодобуз. Бул турак жай комплексинин аймагында заманбап инфратүзүм,
эс алуучу жашыл зоналар, балдар аянтчалары, спорт аянтчалары жана унаа токтотуучу жайлар дагы эске алынган. Албетте мунун баары жарандарыбыздын бекем жана коопсуз үйлөр менен камсыз кылууга көрүлгөн чаралар. Учурдан пайдаланып айрым жарандарыбызды сарсанага салган дагы бир жагдайга токтоло кетейин. Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мамлекеттик ипотека менен үй алуу процесси толугу менен санариптештирилген жана электрондоштурулган. Баары онлайн иретинде көрүп отурса болот. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 4-5 жыл ичинде кезекте турган үй бүлөлөрдү турак жай менен толук камсыз кылуу максатын көздөп жатабыз. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мындай амбициялуу пландары кыргызстандыктардын жашоо шарттарын жакшыртууга гана багытталат. Бул турак жай долбоорлору мамлекеттин социалдык жана экономикалык стабилдүүлүгүн чыңдоого багытталган саясат экенин белгилей кетейин. Эми урматтуу мекендештер, жаңы жыл алдында жаңы үйлүү боло турган жарандарыбызды чын дилимден куттуктаймын. Бул үй бүлөнүн турагы, алтын бешиги, ырыс кешиги, жалпы кубанычы болот негизи. Жаңы үйүңүздөр менен бирге келечекке үмүт менен караган жаңы жашоо башталсын. Жаңы конушуңуздар дагы бир жолу кут болсун, куттуктаймын. Анда эмесе бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары үй алууга сабырдуулук менен кезекке туруп, мамлекетке ишеним артып келген жарандарыбызга батирлердин ачкычын тапшырууга уруксат этиңиздер. Ушул көптөн бери очередте турганбыз. Анан ушул өкмөтүбүзгө, президентибизге ыраазычылыгыбызды билдирибиз келет. Ушундай мүмкүнчүлүк берип, ушундай батир берип атканда сүйүнүчүбүз, кубанычка коюн батпай атат. Абдан ыраазыбыз. Мен очередим бар болчу, анан кийин ушул проектти келгенде ошого секирип кеттим. Ошого эле кичине возможность алып келди да. Эми тиги жактын очереди көптө келиши мүмкүн экен да. Пайызы 8 болуш керек, по-моему. Биз жарымын берип алып атабыз да үйдө. Жарым 50%. 50% берип долишик болуп. Азыр бул жерден квартира алып жатабыз. Кызым мигрант. Кызым алып жатат. Эми 2 комнат. Квадрат метр канча? Квадрат метрин деген 850ден алдык. 850 биз мигрантпыз да, жанагы долишиктен алып атабыз. Долевой строительство. Канча процент? 8%. 15 жылга алып атабыз. Биздин ажообуз Садыр Нуркожоевго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Элдер үчүн көп жакшы нерселерди кылып жатат. Анан көп нааразы болгон элдерди угуп жатам. Долишиктер көбүнчөсүн алып алды дейт. Ал ошо долишиктер дагы ошо карапайым элдин арасындабыз. Биздин мигрант балдарыбыз дагы ушу Кыргызстан үчүн көп нерселерди кылып жатат. Биз да элдин Кыргызстандын гражданы болобуз. Ошон үчүн нааразы болбоңуздар. Убагында баары келет. Долишиктер дагы болгон үчүн бул эме куруу иштери тез жүрүп жатат. Ажообузга эң чоң алкыштарды айтабыз. Буюрса айтып атышат, 6 айда 1000 квартирадан берилип турат деп атат. Баарыңыздарга жакшы квартираларды тилейм.